Араван районунун Чегабат айылы чек арада жайгашкан аймактардын бири. Өзбекстан өлкөсү менен 4 кыштагы чектешип кезинде атайын өткөрмө пункту дагы болгон. Бул аймак азыр толугу менен тосулуп, темир тор тартылган жерден суга түсүү үчүн атайын канал казылган. Союз кезинде эки улуттун базары жайылып, майрамдарды бирге өткөргөн. Пактач айылында 600 төтөн 3600дөн ашуун калк бар. Кыз узатуу, келин алуу карым катнашы коңшу өлкө менен азыр дагы уланат. Paxtasını jurlarını sudan çıkargandan keyin şu sentyabr, oktyabr aylariga mo'ljallab turib, kanalda boshqatdan remont qilib Дыйкандар пактаны жүгөрүнү сугарып бүткөн соң, сентябрь, октябрь айларында каналды кайрадан оңдойбуз. Суга суу тартыштыгын жоюу үчүн ар тараптуу программалар менен иштеп жатабыз. Ашар жолу менен куруну көздөп жатканбыз. Кийин азык-түлүк программасынын өкүлдөрү кызматташууну убадалады. İşlerimde emgek hakkını şu azık-түлүк программасындагы работалардан un, ahmay bilen azıp geçip koyayım degan va'da berishgan edi. Nasip Xudoy buyursa. Жергиликтүүлөрдүн дээрлик бардыгы дыйканчылык менен алектенет. Мындан дал ушул мезгилде суга суу көйгөйү курчойт. Абусаки канал аркылуу келген сууга жаңы канал казылып, оңдоп түзөө иштери жүрүүдө. Канал аркылуу 135 гектар эгин таласы сугарылат. Оңдоп түзөө иштерине жергиликтүү бийлик каражат бөлүп, эл аралык уюмдар дагы колдоо көрсөткөн. Себеби мен айтып атам ки, элimiz мехнатчаш. Бирок суу болсо бардык нерсени жетиштире берет да. Бардык нерсени Misal için gerek bolsa bul yerlerde Aravandın Элибиз аябай мээнеткеч. Суу болуп турса эле бардык эгиндегет. Араван дыйкандарынын түшүмү Бишкек шаарына дагы жаз айларынын алгачкысында жетет. Чындыгында суудан кыйынчылык бар. Суу токтобосо түшүм мол болот. Кичине бир действительно машы суудан кыйынчылык болуп, азыр мана секин yolga чыгып атат ki ekillerimiz endi qancha suv yaxshi bo'lsa, demak olgan hosilimiz mo'l bo'ladi-da, ko'p bo'ladi-da. Дыйкандарды суга суу менен үзгүлтүксүз камсыздоо үчүн атайын 4 суу кампасы курулган. Быйылкы жылы аймакта 108 гектар пакта айдалды. Жергиликтүү дыйкандардын көпчүлүгү мөмө жемиш жана кылкандуу эгиндерден пайда табат. Учурда бышыкчылыктын алгачкы баскычы башталган. Коңшу өлкөлөрдүн ыры ногуна дагы жер жемиш экспорттолот. Пакта эгиндерибиз бар, макка эгиндерибиз болуп атат. Мына ушул силер көрүп турган шабдалы багыбызда дыйканыбыз менен кече сүйлөшкөнбүз. 1 тонна шабдалын чоңунан анан 500 кило кичинесин терип туруп Казакстан Республикасына экспорт кылды. 1 килограммын 30 сомдон, кичинекесин 15 сомдон сатты дыйканыбыз. Кече ушул жерде бул көрүп турган багаңар 58 сотик кече биринчи шабдалысын терип чөнтөгүнө мына буюрса 52 миң сомдук шабдал сатты. Ата мекендик айыл чарба продукцияларын өстүрүү жана колдоо үчүн жеңилдиктер каралып шарт түзүлүүдө. Араван району өлкөдөгү айыл чарба багытындагы негизги аймактардын катарына кирет. Учурда райондо кошумча 22 миң гектарга эгин эгилип, 600 гектар кайрак жерде өздөштүрүлгөн. Абдумалик Базарбаев, Элиман Акбаев, Ош ТВ.